Бүгүн Борбордук аянтка китеп сүйүүчүлөр чогулду. Китеп окугандардын санын көбөйтүү максатында Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин колдоосу менен китепкөй ала тоо иш-чарасы болуп өттү. Иш-чарабыздын максаты биздин элибизди, жаштарыбызды жана жалпы жарандарыбызды китеп окууга үндөө жана чакыруу. Бул жерде эгерде ар бирибиз ушу китеп окуганды көнүмүш катары кабыл алып, ошону күндө колдонсок, мен оюмча бул адамдын аң сезимине дагы, келечегине дагы, баягы маданий жагынан дагы өнүгүүсүнө аябай жакшы таасир этет деген ой менен ушундай иш-чараны өткөрүп жатабыз. Негизи бул иш-чара биздин чоңдорду окутуу жумалыгынын алкагында болуп жатат. Бул жумалык элди окутуунун Кыргызстандагы ассоциациясынын демилгеси менен ишке ашырылып жатат. Мен кыргызмын, намысымды бербеген, мен кыргызмын, таза жерди жердеген, бүркүт сындуу, бийиктикте шаңшыган. Китеп дүйнөсүнө умтулгандар көбөйүп келе жатат дейт акын Бердибек Жамгырчиев. Жаштар арасында муну жайылтуу менен жакшы натыйжаларга жетсе болоорун кошумчалайт ал. Себеби көп окуу билимди тереңдетет. Ал эми билимдүү коом өлкө келечегине кепилдик. Сабатсыздыкты жоюуга умтулган муун көбөйүп келатат десек болот. Себеби биз биринчи курска келгенде абал мындан башкачараак болчу. Азыр Кудайым буйрса, күндөн күнгө өсүп келатканы байкалат. Бир адамдан бир китеп долбоору бул балдар жигиттер өтө чоң иштерди кылды. Көзгө көрүнгөн да, көрүнбөгөн да иштерди кылып келатышат. Анан албетте баягы биздин идеябыз бир болгон соң, пикирибиз бир болгон соң, биз дагы сыртта карап турбай, колубуздан келген жардамыбызды сөзүбүз менен дагы, ырыбыз менен дагы жардам берип келатабыз десек болот. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде каз катар тизилген жаштар, студенттер, инилер, карындаштар бардыгы китепке умтулуп, келечекте бир аң сезимди, илим билимдүү коомду куралы деген бийик максаттары бар. Китеп келечекке бир жол болоорун өзүбүз жакшы билебиз. Ошондуктан бул Ала Тоо аянттын пикеттин эмес, китептин ордосу кылабыз деген жакшы тилектер дагы бар. Кудайым буйрса, ошону биз ишке чогуу ашырышыбыз керек. Китеп окуган адам сабаттуу сүйлөй билет, дүйнө таанымын кеңейте алат деген флешмоб катышуучулары бардык шаар тургундарын катарга кошулууга чакырат. 2-4 жана 6 күндөр Ала Тоо аянтында китепкөй Ала Тоо деген ушундай иш-чара болот ар дайым. Күнүнө 1 саат китеп окуу болот. Өтө өзүбүзгө пайдалуу маалыматтарды алып кетебиз. Китеп окуйсуңар деп атайын тандап алышты бизден. Долбоорго китеп окуш үчүн келдик, өзүбүздү көрсөтөлү дедик. Азыр көп жаштар китеп окуп башташты. Мен өзүм дагы китеп окуганды жакшы көрөм. Дагы көп китеп окушуп, биякта көбүнчө площадьда митинг көп болот. Ошон үчүн биякта андай болбош үчүн биз баарыбыз бияка чогулуп, китеп окуп, площадьда только жакшылык болсун деп каалайм. Китеп окуп, өзүбүздүн жан дүйнөбүзгө, руханий жактан дагы бир аз дагы болсо салымын кошобуз. Бардыгы мындай китеп окууга, илим билимге умтулган жаштар ошолорду көрүү үчүн дагы ашыгып келип турабыз. Мындай акцияларды тез-тез өткөрүп туруунун мааниси чоң. Буга чейин китеп окууга үндөгөн бул сыяктуу бир катар иш-чаралар өткөрүлгөн. Алдыда дагы жаш окурмандардын санын арттыруу үчүн аракеттер улана бермекчи. Калакта үйөсү жай сурашып олтурду. Кагып силкет балдар каалашпайт деп окууну. Эмне китептери жок болсо. Нурайым Бешналиева, Жумабай Исманалиев, СТБ.